каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө Жалал Абад жергесинен салам айтабыз. Мынакей азыр дал ушул Жалал Абад жергесинин эң кооз жерлеринин биринде турабыз десек дагы болот. Бүгүнкү берүүбүз бир рулдагы жылдыз берүүсү десек дагы болобу же негизи бул киши менен көптөн бери маек кылабыз деп кыла албай жүрөбүз. Бүгүн убакыт таап дал ушул унаасын бир шултоолоп чакырдык десек дагы болот. Келип да калды өзү дагы. Өзүңүздөр көргөндөй эле Мурадил Данияров агабыз менен бүгүн маектешебиз. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы. Жакшы, саламатсыздарбы? Жалпы супер KG порталынын көрүүчүлөрү, жалпы биздин сүйүктүү кыргызстандыктар сиздер менен ушундай интернет аркылуу көрүшүп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Мынакей негизи Мурадил байкени биз өмүрлөшүм берүүсүнө чакырганбыз. Бирок тилекке каршы жеңебизди бүгүн кошуп келген жок. Мен аны кошуп келейин дедим, чото болбоду. Тынч жашайлы деди. Ошондуктан мен өзүм келдим. Айып этпейсиздер. Кызыңыз жакшы чоңоюп атабы? Кудайга шүгүр, баары сонун, баарына чексиз шүгүр айтабыз. Сиздер да куш келипсиздер. Бизде баары сонун. Үй бүлөлүк жашообузга Кудайга шүгүр көз тийбесин. Баары сонун. Баары акырын кетип баратат. Кудайга шүгүр. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Баарын тегиз алып кеткени. Жумуш, үй бүлө, ата-эне, достор, тууган урук баары өзүнүн ордорду менен. Кудайга шүгүр жакшы баары. Келиңиз бүгүн дал ушул кара тулпарыңыз менен аз кичине тааныштырып өтөлү дагы, андан соң өзүңүз менен бир маек кылабыз. Жана айтып өтпөдүмбү? 1 жылдан ашык убакыт болуп калды. Маек. Өзү жашоо жөнүндө айтып беремби? Айтып берейин анда. Машинанын жылы 2013, Lexus ES деген машина. Буну жаңы алдым, куттуктап койсоңор деле болот. Бул машинаны Camry'm бар болчу. Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, баарыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. 1 жума болуп калды, Camry'm бар эле. Camry'ни алып кел. Camry менен ырдаганы келгем да. Ырдаганы келгенде эле ошол жерде эле машина менен отурушкан экен ошол жерде. Акелерим отурган, Майрамбек деген бир акем бар эле. Ошол акем отуруп эле аке, бизге да ушундай машиналар минбейликпи, бизге да жуксун ушулар деп мындай эме кылып койдум эле анан. Ошентсем эле айдагың келип атабы, айда деп калды анан. Акчасын кандай кылабыз? Акчасын келишебиз деди. Ошентип эле акчасын келишип эле ушул машина эле болуп калды. Кудайга шүгүр. Көптөн кыялданып жүргөн машиналарыбыздын бири болчу. Кудайга чексиз шүгүр. Эң алгач эле сурагым келип атат. Ата болдуңуз. Өзгөчө сезим болуш керек. Бөлүшө кетсеңиз. Ата болгон үйлөнгөндөн кийин деле билинген жок негизичи. Үйлөнгөндөн кийин деле мындай жүрө бердим да өзүмчө. Үйлөнгөн шукен депчи. Анан бирок кыздуу болгондон кийин анан уже ата-эненин кадырын анан көзүмө баягындай көрүнө баштады да, уже мындай эркектин баардыгы ушу бала чакам, үй бүлөм деп чуркап жүргөндөр көрүнүп калды да көзүмөчү. Көрсө ушу тытынып эле ушу бул турмуш менен тытынып мындай күрөшүп эле өтүп кетет экенбиз депчи. Мындай себеп дегенде баягы биздин ата-энелерибиз дагы бизди чоңойтуп, ушулар чоңойгучу чакта кичине эч кимден кемибесин, эч кимден кем калбасын деп ошентип иштеп жүрүшкөн экен да. Сразу эле көзүмө ушундай көрүндү да. Анан көрсө кой, эртерээк тытынып, ушу кызым чоңойгучу чакта кичине бир нерсе кылып калайын. Ушу кызым чоңойгучу чакта эч кимден кем калбасын деген бир ой келип, ой басты да, ушундай түшүнүп, ушул нерсени ата-эненин кадырын билип калдым да. Бала үчүн жашайт дегенге ишендиңиз демек. 150%. 150% ишендим да ошол нерсеге. Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр, сонун өзгөчө сезимдер. Баягы настроениям түшүп келет. Анан келгенде эле баягы кызың карап эле, дады, не болду деп эле эркелешип эле ушинтип отуруп калабыз. Ошо.
үй бүлө тууралуу да болуп калды. Андан кийин үйлөнгөнүңүзгө мынакей 1 жылдан ашып калды. Андан кийин сөзсүз түрдө үй бүлөдө бир казан аяк кагышкан учурлар болот да. Андан кийин ошондой убакта ким кимдин көңүлүн алып атат? Казан аяк кагышкандабы, казан аяк кагышат. Аны эми биз мен баягындай ызы чуу эле мындай эме кыла албайм. Урушуп, катуу эме кылып, спокойно бир топтолуп калганда эле отурам дагы. Айтчыңызды айтасыз. Сен ушундай болуп калды. Сен андай кылбашың керек, мындай кылышың керек. Мындай кылышың керек, мындай кылышым керек деп айтам. Анан дагы болбосо дагы айтайын деп атканда, айтпай эле коюңуз, айта бериңиз, мен билем баарын деп кеттик. Все билсең болду, анда кайталаба да. Жакшы, Кудайга шүгүр баары. Барлык нерсе бири-бирин толуктап турат экен да. Турмуштачы. Толуктап турат экен, аны эми бири толуктай албай калса, бирөөбүз көзү жумуп коюшубуз керек экен да, хорошо депчи. Башында эми көнө албай ушундай нерселер болуп атты да. Анан бири-бирибизди толуктап, азыр Кудайга шүгүр, жакшы баары сонун. Мынакей Мурадил байке, мен ошол акыркы жолу мартта концерт бердиңиз беле? Мартта концерт бергениңизде ошол сураганда жүрөгүмдүн ээси табыл элек деп айткан болчуңуз да. Анан бир 2-3 ай өтпөй эле Мурадил Данияров үйлөнөт деп чыкты. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр? Канча убакыт ичинде дал ушул сүйүктүүңүздү таптыңыз? Анда мен планымда бар болчу негизи, ошол жака апарайын деп аткам да. Мен где-то январда жолуктум да алга, келинчегимечи. Январда жолугуп, анан ага чейин чото мындай эме болуп аткам да. Ачыбай тетип, эме кылып, анан аркасынан жүгүрүп аткам мындай. Жүгүрүп, анан чото концертке кел десем келбеди да. Концертке кел, сен көрүшүң керек, ушул концерттерди көрүшүң керек. Не болуп атат, мен кандай жумуш кылып атам десем да, чото мындай жакшы эме кыла албады да. Эми аны ар жактан ар кандай сөздөр болот, артист мындай болот, анан артист тигиндей болот, артист теримдебет, тияк деген сөздөр ушундай, бизде ушундай го. Ошондой сөздөр болгон да, по-моему, анан. Ошентип отуруп, концерт болду, концертти койдум, уже расстояниямды алыстап кетти да уже. Мен ага чейин концертке чейин чуркадым, концертти койбой эле үйлөнүп алам депчи. Артынан чуркадым, анан кийин концерт чото болбоду эле, концертке аракет кылдым анан. Концерт менен жүрүп уже унутайын деп баштап калдым да, унутайын деп анан эме кылгандан кийин. Болбойт экен деп. Болбойт окшойт чото дедим дагы анан. Жандагылар уже бир кызды эме кыла албайсың, багындыра албайсың деп дагы ошентишет анан. Хорошо, уже унутуп баштадык да. Унутуп эле концерт менен гастролго кеттик, Ош, Жалал-Абадта. Анан Жалал-Абадка келдик. Жалал-Абадка келсек эле досум айтып калды. Досум Аяшка келет экен концертиңе деп калды анан. Эмнеге келет экен десем, билбейм, концертиңе подружкасы менен келет экен деп калды анан. Анда келе турган болсо дедим, анда артыраак мага көрсөтпөй, бир аз артыракка отурусуз го, мен сүрдөйм дедим. Көрсөм мен сүрдөйм. Хорошо да. Концерт болду, кыскасы. Концерттен кийин гастролго кеттим. Концертке чейин жолуктум, 8 мартка барып жолугуп, бир гүл алып барып берип, ошентип дагы көңүлүн алып, кыскасы ушундай болду да. Ошентип жеңерди 5 айдын ичинде үйлөнүү чечими өзүнө келтирип, уже Мурадил сизсиз жашай албайм деп ошентип эме кылып, өмүрүмдө бир гүл алып барган эмесмин да, кызгачы 101 роза алган эмесмин. Негедир 101 розаны карап алып бардым да, анан өзү бир көргөндө эле уже сразу уже видно, билинген да мага. Ушу мен адамым экен. Сразу билинген, мындай бар айта берет эле, өзүңө билинет деп. Значит, көргөндө эле ушу көзүмө ушундай көрүнгөн. Все деп өзүмчө сүйүнүп, экөөбүз чогулот экенбиз да деп. Өмүрүмдө ушундай бир нерсе болгон да, ушундай сезимдер болуп. Ага чейин чын эле бир да кызга гүл берген эмессиз? Гүл берген эмесмин. Эми жөн эле алдап берип коюшу мүмкүн да. Тамаша, бирок эми 101 роза мындай өмүрүмдө бирөөгө берген эмесмин, 101 роза. Эми жөнөн эле бере бербейсиң деп турабы? 101 розада 11 000 сом турабы, азыр канча турат? Апама окшоп турам, негедир. Апа сизге эле окшош, апа эми баягы атам менен апам постоянно бир жүрүшөт да.
бир жака кетип атса да урушуп талашып ушундай мындай кыл деп. Апа сизге окшош дейм да, келиниңиз деле сизге окшош. Силер эмне кылсаңар баарын ушу кылат. Сиз деле тартып койгонбу же билбейм деп ойлоп ошентип берем. Апам мүнөзүнө окшош, апам характерине окшош. Үйлөнгөнгө чейинки муражалы болсо мындай ой жок болчу да менде. Ойноп күлүп, мисалы, ошко жакшылык бара турган болсом, ошто калып, аякта досторума учурап, андан кийин Бишкекке барсам, Бишкекте калып, Жалал Абадка келсем, Жалал Абадта калып, ушундай бир өзүнүн эмеси болот экен. Возрастын. Анан үйлөнгөндөн кийин эле ошол баягы бир адамдын жоопкерчилиги сразу мойнуна илинет экен, ошол эле. Аны камсыздап, баягы мурда өзүм жалгыз жүрсөм, мисалы, азыр андан переживать этип, үйдө коркот, үйдө өзү жалгыз калды деп ошондой бир анын жоопкерчилиги мойнуңа илинип, ошо жашоого өзүңчө мамлекетиң экен да, кыскасы. Команда создавать этет экенсиң өзүңө, как положено. Ошону камсыздап, ошолорго кам көрүп, ошолорду чоңойтуу ушу милдетиң экен. Ошол нерсе менен өзгөрө алдым бир аз. Анан бир аз токтолдум. Анан бир-эки көп жактарга деле мындай пайдасыз жактарга деле бара берчү элем. Анан кеңешип, мындай кимдер менен барыш керек, кимдер менен барбаш керек, ушуларды өзүмчө бир сортировка кылып. Айттыңыз, бул жайымда ошо биринчи көргөндө эле меники экенин билгем дедиңиз го. Кайсыл сапаты жүрөгүңүздү дароо багындырды? Сапаты эми мындай тартынчактыгы, бардыгы өзүнүн орду менен. Тартынчак. Эми мындай мен бир жолуктум өзүчү, биринчи жолу жолуктум. Анан чотурумда кызыл жана баштады да, мындай. Түк деп жана баштады. Экинчи жолу кайра чык жолу калчы дедим. Чыга албайм, мындай деди. Чыга берсең дедим. Мисалы, Рафаэл алып кетти аны. Анда чыгам деп анан чыктым. Анан сразу 2 мүнөт 3 мүнөт деле кайра кирем деди. Хорошо. Барып анда экинчи жолу жолуктум. Жолукканда чото дагы уже кызыл жаным уже сарыга өтө баштады. Кайра дагы чыгат окшойсуң деди үчүнчү күнү. Үчүнчү күнү бир жерим тамактандык, анан тамактанып эле ошол жерде отуруп кичине тартынып мындай өзүнүн орду менен да. Баардык нерсе өзүнүн орду менен. Девушкасы характерин да коет, характери бар өзүнүн. Баардык нерсеси бар. Анан жашыл жан уже жана. Лампочкалар айланып уже ойлоно баштадым да ошону. Ошол нерсеси менен багындырды окшойт, тартты. Мен да тарттым да, кыскасы экөөбүз бири-бирибиз тарттык да. Үй бүлөдө ким көбүрөөк кызганчак? Эми үй бүлөдө негизи эркек дагы аял дагы кызганчак болуш керек да. Кызганчак болсоң, эркекке дагы жагат, аялга дагы жагат да. Анан баардык нерсе чеги менен. Ар бир нерсе өзүнүн чеги менен. Бирок эми баягы эркек баары көбүрөөк кызганып туруш керек деп ойлойм. Аял кишинин. Себеп дегенде азыр 21-кылым. Азыр баардык нерсе өнүккөн заман. Азыр баардык нерседен этият болуп, түз жүрө турган заманда ошол нерсени дагы бат-баттан айтып жүрө турган заманда. Ошон үчүн мен ойлойм, эркек бир аз көбүрөөк кызганчак болуш керек. Ошонун катарында мен дагы көбүрөөк кызганып турам. Аны ачык эле айтам. Бала саактардын катарын толуктайт окшойсуз. Маектин башында эле кызым деп кызыңызга бир элжиреп, бир кызыңызга болгон сүйүүңүздү менен баштадыңыз маекти. Анан бала саак окшойсуз, Бизде өзү мен 2 тууганмын да. Анан карындашым бар. Менден 2 жаш кичүү. Анын өзү азыр 2 баласы бар. Анан баягы 2 бала болгондуктан, 2 тууган болгондуктан биз эми башкалардын семьясын көрүп, башка үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүн көрүп, аябай мындай суктанам да. Суктанып ушулардын эмесине анан карындашым эмес балдарын жыттап, аябай мындай балага жакынмын өзү негизичи. Ошол себептенби же эмнеден билбейм.
эки бала болгондуктанбы же өзүм көбүнчө өзүм жалгыз жүрүп калгам да. Ошондуктанбы же балага жакынмын, аны ачык эле айтам. Себеп дегенде бала баары башка да. Өзүмдүн кызым андан башка. Чоңойгон сайын азыр что-то баягы жашыл жандырып атат да азыр жана мындай. Кимге көбүрөөк окшойт? Азыр уже келинчегим уже кызыгылык өтүп калды, азыр только балага уже. Мен өзүбүздүн эме го, завод, фабрика өзүбүздөн чыккандан кийин Кудай кааласа бизге ямычкалар бар. Күлгөндө азыр. Тең бар да ямчка. Ооба, ямычкасы бар. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болот эт? Чыгармачылыгыбызда жаңылыктар деле жок. Концерттерибиздин монтаждарын эми бүтүп, эми өзүбүздүн каналдарыбызга эми жүктөп атабыз. Былтыркы концерттерибизде, отчет концерттерибизде. Быйыл бир аз тыныгуу, себеп дегенде бир аз эс алуу да керек экен да. Анан жаңы чыгармаларды жазып атабыз. Ушу балалыгым деген чыгарманы жазып атабыз. Жазып чыгардык. Андан кийин дагы нелерди кылдым мен башка дагы. Башка жаңы чыгармалар бир-эки, Кимдин кызы деген чыгарма жаздык. Кимдин кызы дегенде, сиздин кызыңыз да бул дейт. Чындап айтасың? Айта албай болду жүрөктүн сыры деп. Кайра жаным, сен дедим жаным, сага өмүрүм арнап берейин деген. Бир сонун ырларды жаратып атабыз, Кудайга шүгүр. Көз тийбесин, сөз тийбесин. Баарыңыздар жакшы сөздөрдү арнап турсаңыздар эле болду, ошол эле эң башкысы. Макей, жай келди. Каякта эс алайын деп атасыздар? Кайсы жака план бар? Биз эми өзүбүздүн топтогон акчаларыбызды Турцияга апарып бербей эле өзүбүздүн Ысык көлгө эле барып эле ошол жерде эле эс алабыз. Кереметтүү Ысык көлүбүз бар. Жыл сайын эле барып ошол жакта эле эс алып турабыз дегенде. Көрүүчүлөр менен коштошуп коюңуз. Эркин микрофон сизде. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көңүл бөлүп көргөнүңүздөргө рахмат. Дайыма алдыга сүрөп, колдоп турганыңыздарга рахмат. Жаман комментарийлер жазгандар кайра сразу өчүрүп коюңуздар. Баарыңыздарга мен ден соолук каалайм, баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайм, баарыңыздарга ушундай өзүм эмне кааласам ошону каалайм. Кыскасы баарыңыздар бай болуп кеткиле кыскасы. Эң башкысы оорубагыла, ден соолуктуу болуп, сиздердин жамаатыңыздарга дагы чоң рахмат.